Бүгүнкү биздин студиябыздан орун алган мейманыбыз улуттук госпиталдын кан тамырлар хирургия бөлүмүнүн башчысы Байсекеев Талайбек Абдыбекович бүгүн бизде конокто. Арыбаңыз? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр. Рахмат. Таң эрте студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Дагы да болсо, дал ушул эл үчүн дагы кызмат кылып жаткан учуруңуздар. Ушундай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Алгач эле күн сууктап баштады. Кандай кам көрүшүбүз керек өзүбүзгө? Ошол боюнча кеңирээк маек куралы. Ооба. Азыр эми баягы кечээ эле жай болуп атты эле мына. Бүгүн уже күз болуп, кышка кетип барат дегендей. Баягы биз адам баласы инерция менен, мисалы баягы жайында жүргөндө эле жүрүп атпайбызбы азыр? Жайында жүргөндө эле жука кийинип, тиги баягы көйнөкчөн чуркап чыга калып эшикке. Эшикке чыксаң эле суук. Мына ошол мезгилде баягы адам организми мындайча айтканда жыйырыла түшөт экен да. Жыйырылып баягы ух деп ичиги деп мындай эметип кетебиз го. Ошондой болуп анан кийин көбүнчөсү ошого билбей эле мына азыр школдун жанынан өттүм мен, мына школдун жанынан. Жап-жаш кичинекей кыздар, балдар кээ бирөө жылуу кийинип баратат, кээ бирөө карасаң носки жок. Шымы тизесине көрүнүп жүрөт, бул жердеги томуктар ачык. Астына бир кетиге окшогон бир кемелер кийип жүрөт да, носки жок. Анан ошо өтүп баратып, ошо таң калып койдум, ошо ата-энеси, улуу кишилер карапай кий, жылуу кийин, азыр суук, кичине эле болсо суук тийип калса, ал көпкө барып анан кийин чатак ишемеге айланып кетиши мүмкүн да, туура ооруга айланып кетиши мүмкүн. Деп анан ойлонуп ошо сурап калса ошо айтайынчы деп калдым да. Себеп дегенде ар бир убакыттын өзүнө жараша кийинип, ошондо өзүнө жараша мамиле кылышыбыз керек да. Биздикилер болсо күн суук, күн жаап, кар жаап баштаганга чейин ошо носки жок, башында шапка кийимдер жок жүрүшөт да. Ал ошол бара-бара жана айтып кетпедимби? Кан тамырлар жыйырылат, кадимкидей жыйырылып, спазм болуп. Спазм болуп калганын негизинде органдарга, ткандырга кан жетиштүү деңгээлде келбей калып, анан ошол органдар жабыркап баштайт да. Анан көбүнчөсү азыр мынакей жаш балдар деле, кыздар деле ошо колум üşüйт, бутум üşüйт деп жүрүшөт. Ошол эле маалда кийинишпейт да, ылайыктуу кийинишпейт. Баягы кызда жакшы макал бар го. Сулуулуктан жылуулук дегендей. Ошо жылуулук өтпөй анан кийин жанагындай облитерирующий эндоартрит, тромбоангоит, жана синдром Рейно, болезнь Рейно деген ооруларга чалдыгышып, васкулит деген анан ошонун баягы мындайча айтканда эмесин тартып атышат да азабын. Ошон үчүн баягы жылуу кийинишип, этият болушуп, жакшы жүрсө ошол оордан баягы мындайча айтканда алысыраак болушат эле деген ойда. Жакшы. Азыр сөз башында ошол кан тамырлардын айланасында кененирээк кеп куралалы, андан кийин кант диабетине өтөлү. Айтсаңыз, кан тамырлардын баягы өзүңүз жогоруда баса белгилеп өткөндөй ичкерип кетишине же жанагындай бир жабыркашына дагы эмнелер себепкер болот? Балким тамактануу же дагы адамдын өмүрүн коштоп ала жүрчү дагы эмнелер баягы терс таасирин тийгизиши мүмкүн? Неден сакталышыбыз керек? Ооба. Кан тамырлар деген бул мисалы бир гүл өсүп эле, мисалы гүл тийип коюп эле, ошо гүл өсүп аябай жакшы болгонго чейин деңгээлге жеткизиш үчүн аны убагында суу куюп, күндү каратып турап, көлөкөдөн алыс кылып, мындайча айтканда ошого ушундай мамиле кылыш керек да. Кам көрүш керек да. Анан биздин кан тамыр да ушундай экен да. Бекеринен айтпайт да, мисалы адам баласынын кан тамырларын баарын ичке да, көзгө көрүнбөгөнү бар, ошонун баарын чогултса, жер жүзүн 2 жолу айлантканга чейин барабар деп атпайбы? Жетектеп. Эми ушунча кан тамыр болуп атпайбы? Ошонун баарына мындайча айтканда көздүн карегиндей мамиле кылышыбыз керек экен да. Биз ошо төрөлгөндөн баштап эле, даже ошо ата-энеси ошо бала түйүлдүк болуп пайда боло электен баштап эле ошо кой мына кийинки төрөлгөн балага караса аман эсен болсун деп, ошо ата-энеси эле ошо мындайча айтканда жана планировать этип атканда эле ар кандай оорулар жокпу, наследственный оорулардан этият болушуп, жанагындай жугуштуу оорулардан этият болуп, анан ошондо кийин гана семья куруш керек экен да. Биз обследовать этип. Анан ошондо көбүнчө оорулар жана наследственный оорулар деген тубаса. Мисалы тукумдан тукумга өтүп, мисалы жана көп сурап калып атышпайбы? Сахарный диабет кандайча жугат, жугабы, жукпайбы деп. Эми сахарный диабет ал жукпайт.
бурук алып тукум куучу оорулардын бири да. Ата энесинде болбой калышы мүмкүн, бирок чоң ата чоң элеринде, тайата тайнелеринде сахар диабет менен ооруп калса, анан ошол неберелерине болобу, бала бакасына болобу, ошол тукум кууп өтүп кетиши мүмкүн. Анан ошо акыркы күндөрү ошо өкүнүчтүүсү, мурда ошо сахар диабетти, ошо мен уже 30 жыл болуп калды иштегениме. Сахар диабет менен ошо уже возрасттагы эле адамдар ооруйт, жаштар оорубайт, ооруса да өтө аз ооруйт деген ушундай түшүнүктөр болчу да, тияк келчүбүз. Азыр эми сахар диабет деген жап-жаш балдарда, кыздарда ушундай көбөйүп кетти. Ошонун баары ошо жана жогоруда айтып кетпедиңизби? Ошо эме менен байланыштуу да, ошо тамак ашыбыз менен, жүрүм турумубуз менен, дем алган тиги абабыз менен, экология менен баары мындайча айтканда адамдын айлана чөйрө менен байланыштуу болот экен да. Анан эми сахар диабет даже мынакей атасында бар, энесинде барлар сахар диабет болуп оорубай да калышы мүмкүн. Ал биздикилер болсо эми азыр айта берсе баягы сөзгө сахарды чылап ичебиз. Туурабы? 3-4 кашык Кока-кола, жанагы Спрайт, Фанта дегенде алар мындайча айтканда баягы биздин национальный тамагыбыз шоро, айран, бозо болуш керек эле. Биз ошол экини ушундай ичип атат балдар эми. Тынбай, бир кружка тиги Кока-колада 15 кашык сахар бар экен, бир кружкада эле. Элестетпейсизби? Аны болсо эми азыр баягы торговля деген ушундай экен да, реклама деген. Башка өлкөлөрдө бул запрет болгон нерсе экен, Кока-кола. Ошол эле кытайлык туугандарыбыз муну как технический жанагындай канализацияны бирдемелер жууй турганга колдонушат экен. Бул жана реестрге тамак аш дегенге кирбейт экен бул Кока-кола. А биздикилер болсо наоборот плов берсе деле Кока-коласын кошуп берет, үйүңө чейин жеткирип келип берип атпайбы? Ал эми ошол тамак тигини өткөзөлү деген эле мындайча айтканда баягы бизнестин бир жакшы да ойлору болот, анан жаман да ойлору да болот экен ошо. Күрүч жеп атсаң сонуң болуп, анан артына тиги Кока-коланы берип мына деп бекер беребиз деп, биле ушундук кылып биз күрүчүнө деле кайылыбыз, Кока-коласы келсин деп ушундай болуп калганга чейин барып атпайбызбы? Ошонун баары жана сахар диабеттин мындайча айтканда бирден бир ошо сахар диабет пайда болуп өөнү өрчүп кетишине өбөлгө түшө турган продуктылар экен ошо. Жогоруда айтып калдыңыз, негизи эле оору жашарып атат депчи. Анан азыркы учурда дал ушул сахар диабеттен алдын алуу үчүн же болбосо кандайдыр бир сактануу жолдору кандай? Тамак аштан сырткары дагы. Тамак аштан сырткары ошо негизи ошо башка өнүккөн өлкөлөрдө бизде да ошондой болуп баратат. Мисалы студенттерди деле, школьниктерди деле анализдерин алып, көрүп текшеришип, кандай общий кровин, сахарын, подозрение болсо, ошонун баарын алып тесттеп атышат да. Ошондо көрүш керек, ошол сахар диабетке мындайча предрасположенность барбы, ата энесинде тиги чоң аталарында барбы, ой сен этият бол, сахарды аз ич, жанагындай стресс тиги уурдага көп кабылбаганга аракет кыл, жүрүм турумуңду оңдо деп ошо кичине балдарды кичинекей кезинен эле баягы мындайча айтканда жашоого жанагы элпек бол, жакшы бол деп үйрөтүп атпайбызбы? Ошондой эле тамак ашты да мындай байкап ич, баарын эле баягы подряд алып жей бербе, мындай чакан, этият бол деген сөздөрдү көп айтышыбыз керек экен да. Анан жашарып баратат дебедимби? Ооба, абдан жашарып баратат. Сахар диабет менен ошо бизде эле биздин бөлүмдө негизи бул сахар диабет бул эндокринологический оорулуу. Эндокринологисттер займатса да, бирок бизге ошо осложнениялары. Осложнение дегеним эмне? Сахар диабет бул адам баласыны бүт жанагындай кан тамыры менен кан айланат да, кан тамырларын жабыркатып жиберет экен да. Буттун башынан баштап көздүн карегине чейин кан тамырларды жабыркатып, диабетическая микроангиопатия, макроангиопатия деп кан тамырлар жыйрылып, жана мен айтып кеткендей, ичинде воспаление пайда болуп, анан кан тамырлар баягы 3 катмардан турат да, ички, ортоңку, сырткы. Ошо ички катмарын мындайча айтканда бетин аябай жылмакай болот да, ошону жылмакай кылбай жанагы акырында барып сахар диабетке жана атеросклероз кошулуп, жана атеросклерозге бляшки деп анан кан тамырын, кандын өтүмүн начарлатып, кандын органга барышын
азайтып коет экен. Ошонун негизинде анан органдар буттары кан келбей калып, жана диабетический ангиопатия болуп, эми аябай жап-жаш балдар, кыздардын ушу буттары кезилип калып, ушуга чейин барып атышат да. Азырчы ошо убагында көңүл урбай, мен баягы педикюрга бардым эле, анан маникюр кылдым эле, ошондон эле бутум тырмагым шишип чыкты эле, анан ошо 1-3 күн көңүл урбай жүрүп калдым эле, анан шишип кетти деп, анан бизге ошо мындайча айтканда жанагы жаман гангренага чейин, акыбалга чейин келип калгандар келип атышат да. Коомдук кызмат көрсөтүүдө демек гигиенаны дагы так сакташ керек экен дагы. Гигиенаны да так сакташ керек. Мисалы ошол эле жанагы айтып кетпедимби жогоруда, маникюр, педикюр дегенде ошол жерде баягы араң турган баягы бутуна, тырмагына алып атып ошол жерден инфекция кирип кетип, же болбосо дагы бир мындай бир жагымсыз нерселер болуп кеткенде, анан ошо жанагы ошол жерден оору өтүшүп кетип, анан жана гангренага алып келип коет деп атпаймынбы ошо. Анан гангренаны убагында шарт эле ошол маал келе калбай, ар кандай маздар сүйкөп, анан кийин өтүшүп кетип, анан кийин такыр мындайча иштен чыгып калганда, гангрена болуп калганда келгенде, аны сактап калыш өтө мындайча айтканда кыйын да. Кыздарга жакшы кеңеш болду окшойт ага. Кыздар дагы баягы бара калышып эле любой жерден эле, көчөдөн деле отура калышып эле тазалап бер, анан түздөп бер деген, крастете кой дегендер дагы көп болот да. Анан ошо айтып аткан себебим ошо жаш кыздар, жаш балдар ошо ушундай ооруга чалдыгып калып атышат да. Жака бардым эле, бияка бардым эле дешип. Жакшы. Ага, кан тамырды баягы жабырлантып алгандан кийин ортосуна кандайдыр бир баягы кан өткөрө турчу кайра бир жаңылануучу бир нерсе коюп баягы айыктырганга мүмкүнбү, же дароо эле алдын алганга? Эми кан тамырларга жана башында айтып кетпедимби, жана гүлгө кандай мамиле кылыш керек экенин. Ушундай мамиле кылыш керек экен да. Кан тамырды ошо баягы жабырылып алдын алуу. Хирургиялык жол менен кандай айыктыра алабыз аны? Хирургиялык жол менен эми биринчи эң башында эле баягы хирургиялык жолго жеткизбей, терапиялык жол менен дарылап айыктырганга аракет кылышыбыз керек да. Биринчи баягы кичинекей эле, жана айтып атпаймынбы, моңуздар колуна тикен кирип кетсе, ошо тикенди алдырыш үчүн ошо тикенди алып больницага келет. Могу тикен моңум кирип кетти, алып койгулачы деп. А бизде болсо кыргыздар акырын ошону алып, чукулап, дарылап жиберебиз да. Жаныбек болсо ийне менен чукуп дагы ошондо баягы инфекция мындай болбой эле баягы инфекция кирип кетет экен да. Эми баягы үйдөн алып койсоң, үйдө стерилдүү эмес да туурабы? Инфекция кирип кетет. Ошол эле чукуп аткан ийнебиз да жакшы эмес. Башка баягы өзүнүн ден соолугуна кат мамиле кылгандар, алар чуркап, маарилиги оорой калып, больницага келип атпайбы? Ошон үчүн убагында диагностика кылып, убагында дарыласак, көп ооруларды мындайча айтканда өтүшүп кетин токтотуп калабыз да. Ошон үчүн жана сиз айтып атпайсызбы хирургиялык жолго. Эми конечно, хирургиялык жолго айла жок, уже ошол андан терапиялык жол жардам бере албай калгандан биз хирургиялык жолго барабыз. Жакшы. Биз жогоруда сөз кылган баягы кант диабети оорусун түп тамыры менен айыктырып салууга мүмкүнбү агай? Түп тамыры менен азыркы эми абдан жакшы ыкмалар чыгып атат. Жакшы баягы мындайча айтканда дарылар да чыгып атат. Эми ушунун баарын мындай бириктирип келсек, ооба, кан тамыры сахарный диабет менен элдер баягы 30, 40, 50 жыл, 90, 100гө чейин чыгып атышат адамдар. Бирок алар кандай жибет? Алар мындайча айтканда көз ден соолугун көздүн карегиндей сактайт. Эреже менен жүрөт. Сахарный диабет деп бир диагноз коюлуп калдыбы? Алар өзлөрү ошо барып, эчтеке болуп сахарын текшерип, кичине суусап атам, же болбосо дагы бир мындай сахарный диабеттин признактарын сезип калса эле өзүндө, барып коюп текшерип коеюнчу. Аны текшерип койгондон сахары кичине эле көбөйүп калса, анан ошондой врачка барып, эндокринолог врачка барып, ошо эндокринолог врачтын айтканы менен ошо жүрүп, туруп, тамагын ичип, убагында бул тамакты ичпе десе, аны ичпей, мындайча айтканда ошо врачтын көзөмөлүндө болсо, ошо кишилер ошо сахарный диабет менен ошо глубокий 90-100гө чейин чыгып калышы мүмкүн да. Ал эми жанагы ошол эле убакта жанагы сахарный диабет болуп 2 эле жыл болду эле сахарный диабет болдум эле, мына 2 бутум жок калды, 2 колум жок калды дегендер да бар да. Алар ошо жанагы
врачтардын рекомендациясын часын тиги туура кабыл албай, эми боло берет да, Кудайдын буйруган көрөбүз да, тигүү дегендер баягы өзүнө баягы аяр мамиле кылбагандар ушундай акыбалга келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы убагында жакшынакай көңүл буруп, дарыланып, жана рекомендациялар соблюдать этип, так мындайча машинени деле майын убагында алмаштырып атпайбызбы? 1 километр кетпей. Ошондой барып бирөөс жакшы майды куюп атабыз. Ошондой кылып туруп анан жакшы тамактарды ичип, этият болсок, ошонун осложнениясы кичине азыраак болот да. Негизи эле азыркы учурда өзүңүз айтып калдыңыз, сахарный диабет, кант диабетине кабылгандар көп деп чыга. Сиздерде дарылоого мүмкүнчүлүктөр кандай агай? Мүмкүнчүлүктөр бар. Мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо биз ошо сахарный диабет болгон адамдарды, ооруп калган бизге түшкөн адамдарды биз ошо эндокринолог врачтар менен биргеликте дарылайбыз да. Алар менен баягы биз хирург болгондон кийин биз ошо хирургический жагын дарылайбыз да. Кан тамырлардын ичин, ошо бүтөлүп калган кан тамырлардын ичин кеңейтип, азыр жаңы ыкмалар чыкканда жанагы кан тамырды мурун улап жиберчүбүз да. Улап, искусственный кан тамыр коюп, же болбосо өзүнүн венасын алып тияка коюп, мына запчасттарды ошону улап жиберчүбүз. Мисалы 15-20 сантиметр, 40 сантиметрге чейин кан тамырды улап койчубуз. Ошо жабылып калган жерин. Ал эми азыр жаңы ыкмалар чыкты, абдан жетиштүү. Ангиографический эндоваскулярный метод деген. Бизде дагы абдан жакшы өтүшүп атат. Биздин бөлүмдө ошо ангиографический аппарат келип ошо жаздан бери биз ошо абдан жакшы ыкмалар менен дарылап атабыз. Ошол адамдарды эч жерин кеспей эле, ошо бүтөлүп калган кан тамырды барып, ичинен барып, атайын ушундай катетер, проводниктер деген бар да, высокотехнологический медицинский изделие деп коет. Ошо менен барып кан тамырдын ичин кеңейтип, жана бүтөлүп калган жердин ичине барып атайын спиральдарды коюп, кандын өтүшүн баягы мындайча айтканда камсыздап коебуз да. Абдан жакшы ыкмаларды ошо биздин ошо министрлик бизге ошо ыңгай шарт түзүп берип, сатып берип, улам ошо жанагындай фильтр дегендерди, стенттерди, графтарды сатып берип, ошо биздин ооруларга жардам берүүбүздү мындайча айтканда жеңилдетип атышат да. Буга ошо жакшы. Агай баягы өлүп көрдүң беле дегендей биз чындап эле баягы өтүшүп кетмейинче жүрө бермей жайыбыз бар эмеспи, көпчүлүк, дээрлик көпчүлүгүбүздүн. Анан деги эле ушул кант диабетинин белгилери кандай? Кандай белгилерди билгенде дарыгерге барышыбыз керек, туруш керек, же болбосо өзүбүздүн саламаттыгыбызды сагалып жүрүү үчүн деги эле баягы үй бүлөлүк дарыгер болобу, же дарыгерлер атайын баягы пункттарга барып жылына канча жолу көрүнүп туруш керек? Эми мындай экен да, мисалы жанагы башында айтып өтпөдүмбү, тукум уучулугу да бар депчи. Мисалы ата-энесинде сахарный диабет болсо, ошо баласы дагы ошо байкап жүрүп, жакында кичине чоңоюп баштаганда барып ата-энесине айтып, суу сап атам, мисалы, суу ичким келет, бат чарчайм, эме жегим келип, таттуу көбүрөөк жегим келет деп айтышат да. Анан ушул экине мисалы ата-энеси болобу, же болбосо өзүлөрү улгайып калган кишилер болсо, кой барып канттын текшертип коеюнчу. Эми азыр кантты текшертип койгон азыр поликлиникаларда ал бекер эле нерсе да. Кантты текшерип, общественный край текшерип, тесттерди текшерип койсо эле, ошондон эле билинет. Ал кадимкидей эле чыгат. Эртең менен таң атпай тамак ичпей барып тапшырса, бүгүнкү кан чыгат. Жок, мен ошо 1 айдан бери сахарым кандай болот экен организмде деп анан жана гемоглобин деп коет, гемоглобин. Ошол экинин тапшырып коет гликализированный. 1 айдын ичинде сахар кандай деңгээлде көтөрүлүп ылдый болуп келет. Ошого чейин деңгээлде. Норма канча болуш керек? Сахар негизи мурунку боюнча 3-3төн 5-5ке чейин болчу. Анан эми азыр кичине 6га чейин жаңы реактивдер пайда болду, жаңы эмелер болду. 6га чейин верхний границасы 6га чейин деп атышат да. Бирок эми аны ошо жана айтып атпаймынбы? Суу сап чарчап башташса эле, акырын барып текшерип, өзүнүн баягы эмесин кылыш керек да. Обследованиясын өткөрүш керек. Ошондо эле баары билинип калат. Жакшы. Жакшы.
Агай, сизге ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз. Убакыт жакында очкан куш сымал бизге бөлүнгөн убактыбызда сапарын карытып турат. Жалпы журтчулукка ден соолук сакчысы катары бир жакшы сөзүңүздү айтсаңыз, ден соолукка кам көрүүгө бир үндөп өтсөңүз, анан майек жыйынтыктайлы. Эми баягы береги чечсиз болот деп коет эмеспи туугандарыбыз. Анысы кандай биз дагы ошо төрөлгөндөн баштап эле Кудай таалам ошо жашоо бергенден кийин өзүбүздүн ден соолугубузга мындай аяр мамиле кылышыбыз керек экен да. Аяр мамиле кылышыбыз керек экен, ошо карап, жакшы тамактанып, сергек жашоого үйрөнүп, өзүбүздү мындайча айтканда жашообуздун ошо жашоо сааттан, секундадан туруп барабынан жашайбыз да, чыгабыз да баланча жашка. Ошонун ар бир мүнөт, ар бир секундасынын мындайча айтканда жакшы ошо узак жашайын, акылдуу болоюн, оор сыркоодан шыкар болоюн деп жүрүшүбүз керек экен да. Чыңгыз Айтматов айткандай, атабыз айткандай, адам болуш, күнүгө адам болуш эң кыйын дегендей, ошо ден соолукту секунда сайын карашыбыз керек экен. Ошондон бир жерден эле мындайча айтканда срыв болуп кетсе, ошол жердин баягы мындайча айтканда залакасы тиет экен да. Ошон үчүн ден соолукка көңүл буруңуздар, убагында кайрылып дарыгерлер менен тыгыз мамиледе болуш керек да. Ошондо ар кандай жаман оорулардан алыс болушубуз керек. Эң башкысы жылуу кийиниңиздер, деңиз? Жылуу кийиниңиздер. Азыр мына кыш келип калды. Баягы жана башында айтып кетпедимби? Сулуулуктан жылуулук. Ооба. Сулуулуктун жеткен чеги бул чын ден соолук дейт, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз. Андыктан бардыгыңыздарды жылуу жүрүшүңүздөргө биз дагы тилектеш болуп эфирдик сапарыбызды уланталы. Агайыбызга ыраазычылык билдирели. Өтө керемет. Көрүүчүлөрүбүз үчүн, биз үчүн дагы билгениңден билелегиң көп, көргөнүңдөн көрүлегиң көп дегендей биз үчүн дагы пайдасын берген керемет дил маек болду.